Сууга агып кеткен бай элди издеп жатып, Өзгө чок кырдаалдар министрлигинин кызматкери каза болду. Бишкектеги Жунхай базарында унаа токтотуучу жайда 4 унаа күйүп кетти. Бишкекте тормозу иштебей калган автокран 3 машинаны сүзгөн. Сууга агып кеткен бай элди издеп жатып, Өзгө чок кырдаалдар министрлигинин кызматкери каза болду. Өзгө чок кырдаалдар министрлиги кызматтык милдетин аткарууда каза болгон суучул куткаруучунун үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтат. Талас облусунда издөө куткаруу иштерин жүргүзүү учурунда кызматтык милдетин аткарып жатып, Кыргыз Республикасынын Өзгө чок кырдаалдар министрлигинин кызматкери куткаруучу суучул лейтенант Аскар Казыбеков каза болду. Баланы дарыядан издөө иштерин жүргүзүү маалында куткаруучу суучул жаракат алган. Көрсөтүлгөн медициналык жардамга жана дарыгерлердин аракетине карабастан анын өмүрүн сактап калуу мүмкүн болгон жок. Аскар Казыбеков 1994-жылы туулган. Маркумдун артында жубайы жана кызы калды. Кыргыз Республикасынын Өзгө чок кырдаалдар министрлиги каза болгон кызматкердин үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Анын эрдиги, кайраттуулугу, өзүн өзү аябаган эмгеги жана кесиптик милдетине болгон берилгендиги кесиптештердин эсине түбөлүк сакталат. Эске салсак, 2026-жылдын 23-июнунда 2011-жылы туулган бала Талас дарыясына түшүп кеткени тууралуу маалымат түшкөн. Ошол күндөн бери издөө иштери активдүү улантылып келген. Мени угуп коюңуздар, баарыңарга кайрылуу сураныч. Жалпы эле эл журтка мына азыр жаңы эле кырсык болду. Атайын Өзгө чок кырдаалдар министрлиги тарабынан жөнөтүлгөн 15 куткаруучунун бирөөсү чөгүп кетти. Жаңы эле мына 10:35-те официалдуу түрдө өлүмү катталды. Констатация смерти болду. Ошол себептерден улам биз иш-чараны токтотуп атабыз. Белгисиз мөөнөткө бул мааракебизди шашпай жакшылык маалында өткөзөбүз деген чечим кабыл алдык. Туура түшүнүү менен кабыл аласыңар деп ойлойм. Андан сырткары сураныч, урматтуу жалпы Талас областынын тургундары, жарандар, сууга түшпөңүздөр. Жана куткаруу иштерин мындан ары биз МВД, МЧС, погранслужба, анан биз жергиликтүү бийлик биргеликте атайын техникалардын күчү менен улантабыз. Бирок жарандар, активисттер жана жергиликтүү тургундар сураныч, сууга жолобоңуздар, сууга куткаруу иштерине аралашпаңыздар. Себеби өтө кооптуу. Бул суу абдан чоң көлөмдө келип атат бүгүнкү күндө. Талас суусунда азыр секундасына 50 кубтан ашык суу өтүп атат. Ошол себептерден улам баарыңарды чакырам, сураныч, эч кандай сууга түшпөңүздөр. Азыркы күндөрү куткаруу иштерин биз токтотпойбуз, издөө иштерин улантабыз сөзсүз түрдө, бирок атайын техниканын күчү менен, атайын даярдалган адамдар менен. Дагы бир жолу иш-чаранын жылышы үчүн кечирим сурайбыз. Бул эми кырсык экен, айттырбай келди. Ошол себептен улам кийин иш-чара шашпай кайсы маалда өтөрүн биз кошумча. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Бул суу оюнчук эмес, мына берде өзүбүз жашайбыз го, местныйбыз. Билебиз бул сууну. А мына сырттан келгенде мисалы билбейбиз. Ошон үчүн абайлагылар мына 3-4 күндөн бери мына губернаторубуз жүрүп берки Дастан Жумабеков мына жогорку кеңештен жана министрлердин эмесине келди чогуу. Ада айтып отур, биринчи эме коопсуздук. Анан бир баланы эметебиз деп мына ада бирөөнүн баласы да, ада бирөөнүн ата-энеси. Ошон туура ойлогула, баарыңар өзүңөрдүн эмеси. Келгениңерге чоң рахмат. Мына губернатор мына 2 күндөн бери өзү айтып атат. 7 областтан Көл, Ош, Токтогул жана башка жактан келем деп аткандар, ушу баланы табылып калышына жардам берем деп аткандар.
Қазір губернатордан приказ шығып, бияқта МЧСтер өздері ғана қарайтқан болды, опытныйлар, ГУБД, жана МЧСтерчи. Қазір мынаке оқытушылар ағым өте күшті. Менмін деген бір бадалас туаныбыз қайтыш болып кетті, чойып кетіпчи. Ошонун себебинен урматтуу волонтерлор, Алла разы болсун, үйгө кайткыла болду мынакей. Жунхай базарында унаалар өрттөндү. Бишкектеги Жунхай базарында уна токтотуучу жайда 4 уна күйүп кетти. Бул тууралуу окуянын күбөлөрү билдирди. Өрт өчүрүүгө 1 бригада келген. Ya, o машинадан окшойт. Biraz altırak durma. Июнь Жунхайдын парковкасында машиналар өртөнүп кетти. Бул жакта спорт эч окшойт бул. Бул кандай Солярис экен. Бул жакта Mercedes W211. Бул Сонатага да тийиптир. Жакта дагы Nexia турат. Мынакей достор. Ушундай окуя болуп кетти. Уже айланасында турган 3 машина кетти. Бияқта эми атмосфераны бере албайбыз, караңыздарчы, эмне деген туман. Төрдөй рынок бүгүн канчасы? 7-си. Бүгүн күн аябай ысык, бүгүн өзгөчө. Взрывды караңыздарчы. Bir uçurda 3 машина. Билбейм апа. Машина жака кеткен болчу, алып келем деп. Алыс экен, алысда Кудайга шүгүр, мен бул машинаны мен айдап келдим, бери токтотуп коюп турмун, жакта уже катарынан машиналар жарылды. Бишкекте турмузу иштебей калган автокран 3 машинаны сүзгөн. Кырсык 26-июнда Чолпон ата менен Чүй проспектинин кесилишинде болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча, автокранын турмузу иштебей калып, Lexus үлгүсүндөгү унааны сүзгөн. Ал барып Toyota автоунаасына урунган. Автокран андан ары Hyundai Sonata үлгүсүндөгү көлүктү сүзүп токтогон. Кайгылуу милициясынын маалыматына караганда жабыркагандары жок. Унаалар айып короого киргизилди. Булак Спутник Эжи. Полнотенький вот этот кран всех протаранил. Эти все машины.